Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн мен кара балтадамын. Сатыла турган эки козулуу кой бар. Биринчиси кара кой, өтө келишкен кара эркек козусу менен туугандар. Мына көрүп турасыздар. Экинчиси могу кызыл кой, токту. Экөөнү бир чектен көрсөтөйүн. Маалыматын беребиз. Кана көрүп туруңуздар, могу келишкен кара эркек козу. Өңү дагы чым кара, куйругу тик, көрдүңүздөрбү? Кулак башын өзүңүздөр жана көрдүңүздөр. Енеси өзү сүрдүү мындай. Кыскасы мындай койдо мындай сүр бар экен, көрдүңүздөр мындай. Көргөндө жакшы кой экени көрүнүп турат, мындай адамга жакшы аура мындай сезим берип турат, көрдүңүздөрбү мындай. Көргөндө мындай көзүң канаттанат да, жакшы кой экениге. Кайерлерге көзүңүздөр канаттанат? Кулагын жайгашканыга, турган стойкасы, моюнун узундугу. Азыр бир четтен түшүндүрөйүн мына. Биринчи куйрук жагынан көрсөтөйүн, ушундай. Сиз карап туруңуз, мен өзүм көрсөтөм. Мына куйрук тик, өтө чоң эмес, өтө ичке эмес, денеси менен бирдей, 4 бурчтук сымал, разрези менен кой экен. Бели узун, белдүү кой, бели ичке эмес, шыйрактары кыска эмес, алдыңкы буту кыска эмес, алдыңкы буту кыска эместигинен төштөрү кең болуп, мойну аттыкындай бийик ийилип турган ушудан, алдыңкы буту кыска болсо, анда кандай болуп калат? Башы ылдый болуп, мындай мойну кыска болуп, кыскасы ал жакпайт. Анан кулагын жайгашканы, башы турган сонун экен. И кой жаман козу берген эмес да. Мисалы үчүн караңыздар. Мына кара козу, канча айлык козу? Козу эсен 4 ай dedi. Козу өзүндүн линиясы. Мына койдугу мындай линия жок да, мындай четкенде. 4 ай дедиңиз, а? Анан кийинчи бу кочкордон кошо турган экен. Кочкор менен кошо турган. Кайра качып калышы мүмкүн бекен? Сүттөн козун бөлүп чыгарып коет. Сүтү жок азыр. Козу эмбейт. Бирок энеси менен бирге турат, а? Bu dağ boz болушу мүмкүн. Дагы боз болушу мүмкүн экен. Ээси боз деди, мен боз дебейин. Болду. Түшүндүм. Кыскасы коз сүттөн бөлүнгөн, а? Мен сизге 5 деген баа койдум. Тамашалуу түрдө да. Ойлодум эле көпчүлүгү интернетке тартканда негизи мындай козу 4 айга барганда муну мындай көрсөтүп койсоңуз койдукуну мен сизге көрсөтүп атканда. Мына моюн жактары, мына ерлерин жүнү түшү баштайт да, мына ерлеринчи 4 айга баргандачы. Ушул жагын эркекче айттыңыз да мындай. Көпчүлүгү ушундайды 3 ай деп коет да. Анан мен аганда 3 айлык эле деп 1,5 айдан кийин сураса 4,5 ай дейт. Возможно 4 айдан өткөн болсо 5,5-6 айга жакындап кетет да. 4,5 айлык дегендечи. Карасаңчы. Адамдар өздөрү эми эле эсептесе болот да, көбүнчө койлор сентябрь, октябрь айында туйт. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 4 айда. Уже февраль өтүп кетти. Болду, түшүндүм мына. Койду жакшылап сүрөттөп бердик. Эркек өзүнчө сатылабы, кой өзүнчө сатылабы кандай? Бир сатылат. Экөө бир, а? 4 тиш тишинде ачып кетет кой. Мушунун баласы биринчи туут экен да, анда тура. Мына жаңы 6 өттү. Коюңуз 2,5 жаш экен да, кыскасы. 6 жаңы 6 тиш. Эми мындай да, көпчүлүгү баягы кой 2 жаштан бир аз өткөндө 6 тишти жарат. Эркекче айтып кетели. Көпчүлүгү 14 айда, 1 жаш 2 айында 2 тиш жарат. 1,5 жашында 3-4 айдан кийин эле сайы баштайт. Кочкорлор 2 айдан кийин 3 айдан кийин баштайт өзү 4 тиштичи. 1,5 жашында эле. Койлор 1,5 жаштан бир аз өткөрү 1 жаш 6 ай, 1 жаш 8 айында 4 тиш болот. Мына ичкерде бир кочкор турат, азанда тартабыз. Аха. О кочкорду мен билем да. Бу кочкор күзгө маал 2 тиш болду эле. Аха. Азыр 4 тишин сайт. Болду, түшүндүм. Ошого айтып атпаймынбы? Мына коюңуз менче же экинчи туут, же возможно муновусун биринчи туут да, потому что 4 тишти ушул 1 жаш 6 ай, 1 жаш 8 айында жарса, 2 жаш 2 айында эле уже 6 тиш жарып коет. Койчу. Козуйттагычы. Карасаң. Тоңшук кулак. Баары жок. Көрсөтөйүн эми коз. Кыскасы грузин линия экен козу. Өңдөр, экстериерлер кандай экени көрүндү. Көп сүйлөбөйк, экөөнү айталы. Параметрлерин бир айтып кой. Параметри 90га жакын да. 90 чыкпайт. Болду. 90га жакын, а? Примерно. Кулак жайгашкан сон, кулактын учу кыркылып калыптыр да. Муну эң салып иштеген экен да, биягындагы эң салып иштеген экен. Бирок кулагынын негизи мындай формасы жакшы эле экен вроде бы. Өтө слишком узунга кирбесе да, ортодон жогору экен, 19 да. Болду. Шеф, коз экөө канча болот баасы? 130 130 000 сом, а? Болду. Эркек өзү ошондой болот эртеңчи. Кой сиздерге калат. Кой жакшы экен. Боз болуп калышы мүмкүн деп алганмын дедиңиз, а? Эгеси боз деди. Боз деп айтты. Мен бирок, мен билбейм да. Мен
алып сатармын эле сен. Мына эле айтып койсоң перекуш дей бербесин туугандар. Бол, кой жибериң. Мына. Мен коюңуз мындай жакты мага, адамга жагымдуу экен. Өтө жош, спокойно кой да. Мына. Ушундай өз малдын ушуягы жакшы. Өзү мындай көргөндө көз моокуну кандырса, көздүн моокумун мындай жакшы кой деп мындай көзүң көргөндө рахат алса, анан жакшы төл берип атса, экстерьери жакшы болсо анда жакшы. Так, бул токту боюнча эмне дейбиз? Токту точно эле. Мына 4 киш болду. Козусу бонус, кыскасы козусу особо мындай перспективасы жок. Эркекче эле айтып коелу. Эми может өтө начар кочкордон качып калган болушум. Неге дегенде энеси өзү жакшы эле мындай көрүнүшүнөн. Мындай козучалык эмес да. А бирок хотя бы козу өзүндөй түшүш керек болчу да. Демек кочкор начарыраак болгон болушу мүмкүн. Кочкор артка тарткан болушу мүмкүн туугандар. Мына ушундай. Козусу особо эмес, эми бонус катары. Үмүттү энесине койсоңуздар болот. Так. Буга жакшы кочкор кошуп коз алсаң болот. Болду, түшүндүм. Мында мына жаңы 4 тишин сайды. Сайып Моңуз ушул эркекче 4 тиш экен, а? Эң жаңы сайды. Болду. Куйруктары мощный. Болду. Так, мунун эмеси кандай? Бойлору кандай? Бул кыскараак экен, а бою? Жапызыраак. Эсен 83. Мына кара кой. Тилим келбейт, өзүң айтып койчу. Айсберг линия дедиңиз. Деге. Болду. Була жилме таза. Болду. Мунун баасы канча болот? 85 миң. 85 миң сом болот. Кочкорду көрсөтөбүзбү эми? Эми кочкор көргөзөт. Мына үлкөн нар берип. Кой жибериңиз. Кочкоруңузду алып чыксаңыз мен өзүм көрсөтүп коем. Нар кара коюңуз тоокканага кирип кетти. Ошо жак каратып айдасаңыз мына экөө бири-бирин көрсүн. Болду, кубаң. Мен акырын өзүм тосуп көрсөтүп алам. Токто ушундай. Кандай эми мындай бош жүргөнүгө бир баа берип көрүңүздөр. Кара кой мына. Кочкорду алып чыгасызбы? Кезектеги кочкор. Шеф алып чыгам деп кичине чарчап калды, Так, 4 тишпи? Шуну айтып аттыңыз жаңа, күздө 2 тиш болчу деп, Күздө 2 тиш сай делди да бул. Анан 4 тиш сай берди го. 4 тиште өз 1 жаш, 1 жарымдан өткөрүлө саят кочкорлор. Может 2 жашка жакындап калгандыр, бирок 2 жашка чейин бүт эле кочкорлор өтө редкий да. Өтө сейрек кездешет. 2 жаштан өтүп тиш жаргандарчы. Бирок мындай көпчүлүгү мынтип эсептейт да, 1 жашта 2 тиш, 2 жашта 4 тиш, 3 жашта 6 тиш, анан 4 жашта 8 тиш. Жок, 3 жашта эле любой кой кочкор 3 жаш, 2-ни тууганда уже 8 тиш болуп бүтөт. Так, айта беребиз. Параметрлери боюнча өзүңүз айта бериңиз. Параметри 94. Бой, а? Эркекче жүнү кыркылган убак экен да мындай, а? Жүнү болсо дагы бир 95 плюс чыкмак. Баягы күздө алынбагандачы. Сулукта алынып калып пук басып кетиптир да. Козучу. Так, кулагы жатышы жакшы экен. Мойну узун экен, шыйрактары жоон экен. Муногу баягы былтыркы жүнү менен болгондо жоон көрүнмөк. Бул кышта алган. Декабрда алган да. Анан суук болгон, пук чыгып кеткен. Муну март айынын башында кичине күн жылыса шашып кетип жүнүн алдыра коюп, анан кайра жаан-чачында пук чыгып кеткен кишилер түшүнөт. Мындайды мен чүйдө көп эле көрүп жүрөм. Көпчүлүк ошон үчүн жүндү ошондой башынан өткөргөндөр анан апрелде кайра алдырат, анан кийинки жылы кайра апрелден баштап эле алдырат. Линиясы кандай мунун? Линиясы 80. Куйругу өтө жакшы экен, разрездери жарашыктуу экен. Өзү бойлуу, белдери узун кочкор экен. Жүнү кыска болгондо 94 чыкса, эгер ошо жүнү алынбаганда декабрда 97 чыкмак да. 3-4 см жүнүн слоюна кадимгидей кошулуп кетет. Дагы деле өсөт, бирок дагы 1-2 см өсөт. Бул тишини көрсөтүп кое алабызбы? Кичине чарчыраак кочкор экен, Бул 4 тиш жаңы жатып турган. Жары бирди деп атпаймынбы? Жары эле келди. Болду. Баасын кандай кылабыз? Баасы 100 миң эсен. Болду, 100 миң сом. Ушул 2 козулуу кой, 3-үнчүсү кочкор сатылат. Дарей Кара-Балтада доставкаларды уюштуруп берет, чала бересиздер, сүйлөшө бересиздер. Койлорго карап кочкор шашып атат. Огонь кочкор экен да. Жаш кочкор экен. Буттар жоондугуну карасаң. Күзгө барып, мына 6 тиш болот. Айтайын дегеним, муну деген күздө мындай кыймылы өтө жеңил экен, Өтө. Мындай борпоң эмес экен да, мындай өтө ыкчам кыймылдаган кочкор экен. Эгер баягы талаа түзгө, көбүрөөк койго талаада айдап жүргөндө качырсын десеңиздер, ошентип кой баккандардын башынан өткөн көпчүлүгүнөн, даже ар биринен
Кеде кочкорду алып келе алат, кыймылы оор. Баарын качыра албайт. Ама ондай чагылгандар өтө тез качырат. Kulaklar 20 aşığı menen. Ошондойлор издеп аткандар болсо баягы чагылган кочкор. Көпчүлүк койду талаа түздөн өзү шып-шып качырып койсун десеңиздер, кочкорду сунуш берем.